Пресс-маалымат борборунун жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Матраимов өз үй бүлөсү тууралуу Ташиевдин айтканын четке какты. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 2 ноябрдагы билдирүүсү тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Клан деген жок, менин бир туугандарым бар. Калган ушул убакытта иштеген балдар анын кланы болбойт да. Андай болгон эмес, деди ал. Мунун алдында Ташиев билдирүү жасап, Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Бажыда ири коррупциялык система түзгөн үчүн соттолгон Райымбек Матраимовду мафия деп атаган. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы байлыгы анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыгы мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып, же биздин ички саясий иштерибизге тоскоолдук кыла албашы керек деген ал. Ташиев учурда мамлекеттик органдарды тазалоо жүрүп жатканын, Матраимовго, Гөлбаевга байланышы бар деген 202 кызматкер иштен алынганын кошумчалаган. 4 октябрдагы атайын операцияда кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталган Камчы Гөлбаев өлтүрүлгөндөн кийин Матраимов УКМКда сурак бергени маалым болгон. Мындан ары мамлекетте Гөлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Интернет тармагында депутат Атазов менен Дженгонун сүйлөшүүсү делген аудио тарады. Президенттин басма сөз кызматынын мурдагы жетекчиси Нургазы Анаркулов өзүнүн Facebook баракчасына жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун Крим төбөл Кадырбек Досонов менен телефон аркылуу сүйлөшкөн аудиосун жарыялады. Посттун автору депутатты популизмге айыптаган. Аудиодо өзүн Кадыр деп тааныштырган адам маектешине Шайлоо деп кайрылган. Ал болсо аны Ака деп атаганын угууга болот. Диалог учурунда маектеши Шайлообек Атазовдон уюшкан кылмыштуу топ тууралуу маселени көтөрбөөнү жана милициянын иштебей жатканын айтпоону өтүнгөн. Белгилей кетсек, аудиодо айтылган окуя 2 жыл мурда болгон. 2021 жылы 23 июлда Дженгонун жан сакчысы жана айдоочусу кармалганы кабарланган. Депутат Шайлообек Атазов азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Финансы министрлиги 1 ноябрда Кыргызстанда мындан ары бала бакчаларда балдардын тамактануусун уюштуруу ата-энелердин эсебинен ишке ашаарын билдирген. Министрлик бул маалыматты тастыктады. Алардын берген маалыматына ылайык 11 августта билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Мекеме билим берүү жөнүндө мыйзамдын 28 беренесинин 6 пунктуна ылайык мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат деген жүйө келтирген. Бирок мектепке чейинки мекемелерде балдардын тамактануусуна мамлекеттен каражат кайсы айдан баштап токтотулары тууралуу маалымат берилген жок. Белгилей кетсек, буга чейин деле республиканын мектепке чейинки уюмдарында биргелешип төлөө принциби иштечү. Балдардын тамагы үчүн каражаттын 50% жергиликтүү бийлик органдары, калганын ата-энелер төлөшчү. Дегенибиз, мамлекет толук кандуу 100% камкордукка албай келет. Кымындай балдардын кылдай кекиртегин тойгуза албаган мамлекеттин чама чаркы менен мындайда ооз толтура, асман шаар же болбосо желбирип турган желегибизге жармашпай Кыргызстандын келечеги болгон жаш жеткинчек бөбөктөрдүн курсагын түзүгүрөөк тойгузуп алалычы дегим келет. Коомчулукту бир булкуп алган бул кабар жогорку жакка да жетип, депутаттар бала бакчаларда ата-энелерди ысык тамак үчүн төлөөгө милдеттендирген мыйзамдагы норманы кайра карап чыгышмай болушту. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында Мирлан Самойкожо билдирди. Өткөндө өзүңүздөр билесиздер, билим берүү мыйзамы келген өкмөт тарабынан.
ошол билим берүү мыйзамы келген кезде ваучерди каржылоонун ичинде жанагы бала бакчалардагы ысык тамактардын баарын ата-энелерге жүктөлсүн деген нерсе келип калыптыр. Ошол нерсени азыр соц комитет менен кайрадан алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Биз ошол нерсени жалпы жогорку кеңештин атынан айтып койсок жакшы болчудай. Мындан кийин мыйзамга кайра өзгөртүү киргизип, ошол бала бакчалардагы тамак берүү системасы ата-энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө турган мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет. Рахмат. Теманы улай. Коомдогу аярлуу балдардын башын бириктирген Нурбулак кайрымдуулук фонду өзүнүн 5 жылдык мааракесин өткөрдү. Учурда фондко 500дөн ашык майыптыгы бар бала катталган. Буга чейин кайрымдуу кыргыз элинин жардамы жана ата-энелер өздөрүнүн күчү менен фондду каржылап келишкен. Учурда фонд балдар үчүн реабилитациялык борбор ачууга мамлекет тарабынан имаратка муктаж. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Асыл Кадырбекова апакем деген ыры жагат. Жүрөгүмдү кыйнадым, бирок апасыз бар деп мен сынбадым. 15 жаштагы эркек айым Нурбулак майыптуулугу бар балдарды колдоочу коомдук фонду тарабынан уюштурулган 5 жылдык мааракесине келген. Ал келечекте ырчы болгусу келет. Абдан жагып атат. Мен андан сүйүнүп жатам. Мага аябай жакты. Келечекте мен айтишник. Ооба, ырчылыкты дагы анан экинчи кесибимди да аркалагым келет. Нурбулак коомдук фонду коомдогу аярлуу балдардын башын бириктирип 5 жылдык мааракесин белгиледи. Иш-чара борборубуздагы мейманканалардын биринде өтүп, ата-энелер жана балдарга оюн-зоок уюштурулуп, сый тамак берилди. Фондду майыптыгы бар балдарды өстүрүп келе жаткан эки эне муктаждыктан улам негиздеген. Бул фондду болсо биз 5 жыл негиздегенбиз. Ушундай эле өзгө акчалар менен кошо менен негиздеген. Анткени деген коомдо деген мүмкүнчүлүк чектелген балдардын көйгөйлөрү аябай көп экен. Ошон үчүн ушундай эмнелерди балдардын үнүбүз чыксын деп ошол ой максат менен негиздегенбиз. Учурда 500гө жакын майып балдар фондко катталган. Мындан тышкары фондко Бишкекте гана эмес, өлкөнүн бардык аймактарынан кайрылышат. Биз негизи бизде эч ким каржылабайт, мындайча айтканда. Өзүбүз баягы майып балдарыбыз бар, бирок ошол боорукер инсандарга кайрылып, өзүбүз жазып, ошо спонсорлорду өзүбүз издейбиз да. Биздин фондко негизи 5 жылдын ичинде көптөгөн апалар жардам алышты. Эң биринчи эле айта турган нерсебиз бул ошол тулку боюн кармай албай аткан балдарга ошо многофункциональный коляскалар алынып берилди, ошол спонсорлордун жардамы менен. Ошондой эле ай сайын жалгыз бой энелерге дагы ошо спонсорлорубуз бар, акчалай каражат дагы бөлүп турушат, анан продукту дагы жаатында дагы жардам алып турушат. Анан Сорос фонду менен биргеликтешип биздин ошол жалгыз бой энелерге өзүнүн ошол үйү барларга мындай балага ыңгайлаштырылган ваннасын, туалетин, ошондой эле кээ бирөөнө үй да салып беришти, ошол биздин фонд менен биргеликтешип. Ошондой эле коомдогу майыптыгы бар балдар жана ата-энелер үчүн жеңил болуу максатында реабилитациялык борбор ачууну пландашкан. Бирок имарат көйгөй болуп жатканын кошумчалады. Мамлекеттерге деле негизи ошо кат жүзүндө кайрылганбыз. Анткени биз баягы 5 жылдан бери фонд негиздегенибиз менен бирок бизде помещениябыз жок болуп атат да. Помещениябыз болсо мында чакан реабилитацион центр ачат элек. Анткени ушул апалардын ичинен азыр бардык жагын окуп атышат. Логопедин окуп атат, психология жагын окуп атат, массаж, ЛФК өздөрү эле энелер баягы билим алып, ошолор менен эле балдар менен баягы эме кылып атышат да. Күндөн күнгө машыгып атышат десек болот да. Ошол нерсени ошо помещение болсо бизге аябай жакшы болот эле да. Ошолорду биз ачып, мисалы айыл жергесине, шаар жерге барсаң, мисалы частный эмелерге, реабилитацияларга барсаң кымбат болот да. Ошолорду бир аз да болсо мындай арзаныраак кылып, ошондой кылалы дегенбиз. Бишкек шаарына негизи мэриясына кат менен кайрылганбыз. Канчадан бери эле кайрылып келатабыз, бирок биздин катыбыз каралат деле, баягы имарат жок деген эле жооп менен ушундай жооп алып атабыз да. Ал эми кечеге келген ата-энелердин бири жагымдуу маанайда экенин айтып, ыраазычылыгын билдирди. Бүгүн дагы маанайыбыз абдан сонун.
5 жылдык юбилейине келип калдык. Коноктор көп болду. Бардык айымдар сонун болуп келиштир балдары менен. Үйдө эле отура бергенде бизге кандай десем эми ушундай нерселер болуп турса абдан кубанабыз. Потому что мындай бала менен отурганда действительно кыйын болуп калат балдарга, энелерге. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин маалыматына ылайык, Кыргызстанда майыптыгы бар 205 000 адам жашайт. Анын ичинен 39 000 балдар. Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда спорт борбору ачылат. Жаңы спорт борборуна кыргыз элинин сыймыгы болгон балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекованын аты берилет. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев кичи мекенине барган спортчу менен болгон жолугушууда билдирди. Облус жетекчиси азыркы тапта борборду ачуу аракеттери жүрүп жаткандыгын айтып, долбоор президент жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан колдоого алынгандыгын билдирди. Соңку күндөргө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин жаңылыктарды көрүү үчүн YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok желесиндеги дарегибизге катталыңыз. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз. Нурпресс чындыктын изи менен.